Assalamu alaikum. Kanalıma атталгандар. Бүгүн жөн гана уйдун боорун пияз менен коорудум. Көптөн бери боор жасай элем. Баардыгыңыздар билгендей, боор абдан витаминдерге бай. Эң эле витаминдердин эң көбү бул Б тобундагы витаминдер болуп саналат. Ден соолукка да абдан пайдалуу. Жана адамдын организми оңой сиңирет. Жана этке караганда баасы дагы бир аз төмөнүрөөк. Бирок боорду тандоодо сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Өңү түсүнө ар кандай тактары өзгөчө жыты болбош керек. Бир өңдө бир түстө болуш керек. Тилип кескенде эч кандай башка тактары ала була жерлери болбош керек. Анда эмесе бир туугандар даамдап көрөлү. Абдан жумшак, кургап калган эмес, өзүнүн ширеси сакталган. Даамы боор менен пияз, кара мурч жана кинза аралашканда өзгөчө бир жыт аромат болот экен. Даам абдан сонун. Кымбаттуу бир туугандар, жалаң эле эт жебестен ушундай боор, жүрөк, бөйрөк дагы жеп туруш керек. Булар ички органдар, негизи малдын ички органдары витаминдерге, баалуу заттарга, минералдык заттарга абдан бай. Ошондуктан субпродуктыларды да жегенге